Assalamu alaikum, жалпы мекендештер. Биздин бүгүнкү кайрылуу Россия жергесинин Санкт-Петербург шаарынан кайрылуу болуп жатат. Бул кайрылуубуздун себеби бүгүнкү кармалган Ороза айым тууралуу биринчи негизди талап кылабыз, эмне себептен кармадыңыздар. Жана экинчиси ушул убакка чейин барганда 20 күндөн ашкан. Эмнеге 20 күн ичинде чара көрбөстөн сурай турган нерсени сурабай, бүгүн именно уча турган маалда ушул иш-чараны кылдыңар. Ороза айым азыркы бийлик азап чегип турган маалда биринчилерден болуп кезинде чыркырап чыккан. Анан эмнеге бүгүн кутту бийлик кезинде башынан өткөргөн запты болуп аткан нерсе Ороза айымдын башына келсе, жакында апасын жоготуп жана кечегиде Москвадан акасынын бир туган агасынын сөөгүн жеткизип жерге берип аткан жеринен жерге берип кайра кайтып кетип атканда ушул иш-чараны кылдылар. Эгерде бул нерсе менен азыркы бийлик ушул кадамдарыңар менен кете турган болсоңор, силер ойлодуңар бүгүнкү нерсе менен аброй алабыз деп элден. Наоборот, силер өзүңөрдү кыйла паскат эттиңер. Бул нерсе менен силер аброй өзүңөргө ала алган жоксуңар. Кичинекей болгон бир кичинекей кыз менен алышып жатасыңар. Бирок силерге айта кетчү нерсе, кечегиде эмнеге учпадыңар Тажикстан Баткенге кирип келгенде. Эгер кыйын болсоңор, кыйындыгыңарды ошол Баткенде көргөзбөйт белеңер. А эмнеге ушул кичинекей кыздан көргөзүп атасыңар? Эмнеге кыргыздын жигиттеринен көргөзүп атасыңар? Атын айтап кете турган болсом, Молдокбатов менен именно Тилекбатты камап, ушундай күчүңөрдү ошондон чыгарып атасыңар, кыргыз жарандарынан. Бийликке айтчу нерсе, мындай кадамыңарды таштагыла. Бул калган менен силер эч качан алдыга жылбайсыңар. Бийликти кармай турган болсо, Аскар Акаев кармамак 15 жыл бийликтин башында турган. Андан кийин Бакиев кармамак 5 жыл турду. Андан кийин Атамбаев кармамак 6 жыл. Атамбаев ынтымак жолу менен досуна өткөрүп берди, бирок досу 2,5 жыл турду. Силердин мына бийликке келгениңерге 1 жыл толук боло элек. Бирок ошол мындайча айтканда, ошолор баскан жолду басайын деп калдыңар. Бул кадамыңарды токтоткула. Сөз эркиндикти силер мындай тыябыз деп атасыңар, бирок тыя албайсыңар. Кыргыздын каны эч качан ага көнгөн эмес. Кыргыздын тилин силер эч качан баса албайсыңар. Кыргыздын канында Манас атабыздын каны бар. Дагы бир жолу айта турган нерсе, бийликтер мындай кадамыңарды таштабагыла. Андан көрү мамлекет бүттөгөнү аракет кылып, мамлекетти алдыга созгула. Рахмат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин кайрылуубуз Санкт-Петербург шаарынан болуп жатат. Бул кайрылуубузга себепкер биздин партиянын мүчөсү, тарапташыбыз Ороза айым Нарматова болду. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кече таңгамал аэропорттан кармап, тынч жаткан бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын колдоочуларын дүрбөлөңгө салды десем болот. Булардын ачык эле айтканы бул шайлоонун астындагы бир шайтан оюндары болду. Эгерде Ороза айым Нарматованын бир кандайдыр бир күдөлөрү болсо, булар алдын ала эле барышма үйүнө 1 ай мурун жүргөн экен. Бул бизге шайлоонун астындагы бүтүн Кыргызстан партиясына бир көчөдөгү жалпак сөз менен айтканда бир буларды текшерип көрөбүз деген гана бир ой болсо керек да. Биз бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын туруктуулугу, тарапташтардын көпчүлүгүн биз бүгүн көрсөттүк. Ушундай майда чүйдө иштерден аракет кылгандан көрө башка жумуштар менен иш кылсаңыздар болмок. Ушул эле шайлоо тууралуу болсо, консулдук каттоосу жок, кыргыз паспортун көтөрүп барып, каалаган адамыбызды шайлап, каалаган партиябызга добуш берсек болмок. Ушундай жумуштар менен аракеттенсеңиздер болмок.
урматтуу отандештер, биздин кайрылуубуз биринчиден ушу карындашыбыз, кызыбыз Оразайым Нарматованы кармап кеткендигиңердин менесинен кайрылуубуз. Эмне үчүн силер ошо бир ай ичинде ошол ишти кылбастан именно ушул кайтып келаткан жеринде кармап ушундай биздин партияны дүрбөлөңгө салып атасыңар. Силер бул кылган ишиңер менен өзүңөргө аброй алып бере албайсыңар. Кайта аброюңарды төмөнгө түшүрөсүңөр. Силер азыркы бийлик менин айтайын дегеним үйдө баатыр, жоодо жок болуп атасыңар. Уақыттан пайдаланып, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жалпы колдоочуларына, тарапташтарыма бул терең ыраазычылык билгизем. Ушундай биримдигибиз бекем болсун, алдыңкы келе жаткан шайлоодо өзүбүздүн активдүүлүгүбүздү көрсөтүп, парламенттен өзүбүздүн сыймыктанган, туу туткан лидерлерибизди көрүүгө Алла Таала насип кылган болсун. Саламатсыңарбы? Жамаат, амансыңарбы? Көптөн бери көрүшпөй калдык. Эми ушундай ойлогон ойдо кыстаган турмуш жеңет деп көп жакшы нерсени ойлоп келдик эле. Могул бийликтин кылган иши өтө олдоксон болду. Бармактай аза күткөн кызды бир чоң душманды кармап алгансып, колун кайрып, кишен салып айдап кеткенин көзүм менен көрүп, кулагым менен угуп, 12 сааттан бери өзүмө келе албай турам. Нары барып ыйлап, бери карап, ыйлап, ушул жерге келдим. Айта турган сөз көп. Баягы ким айтмакчы, айтылбай турган сөз эле, айтылып кетти өзү эле, чыкпай турган көз эле, чыгып кетти өзү эле деп. Оразайымдан корккон бийлик, демек Оразайымдын айтканы чындык экен. Оразайымдын оозу менен айтылып аткан чындык бул миллиондогон кыргыз жаранынын айтылган сөзү. Оразайым айтып атат ошол. Бүткүл кыргыздын жүрөгүндөгү сөздү Оразайым айтты. Бийлик укту, демекчи чалады. Сын айтканды тууру кабыл ала албаган бул акмакчылык. Акылдуу адам сынды оң жагына пайдалана билет. Ушул кызды душман деген бийликиңе түкүрдүм. Ошол эле Садыр, ошол эле камчы сага айтарым. Сенин балаң жокпу? Сенин кызың жокпу Оразайымчалык? Оразайымдай миңдеген кыздар жүрөт, миңдеген эркек жүрөт, миллион саясатчы жүрөсүңөр. Сенделип, бирөөң ошо Оразайым айтканды айттыңбы? Оразайым айткан болчу болсо ошол чындык. Анын бардыгы факты менен, далил менен айтып турат. Убагында сен камалып жатканда Садыр, сени колдоп чыккан бармактай кыз 18 жаштагы ошол Оразайым болчу. Бакырып ыйлап, СНБда заявление жазып, объяснительный жазып жүргөн ошол СНБнын подвалында ошол Оразайым болчу. Если сен ошол Оразайымды өзүңдүн башыңа түшкөн ишти башына салган болчу болсоң, сен акмаксың. Мына мен сага айттым, апарып мени кошуп камап койгонуң. Болуп турбу? Камап койгонуң. Мага окшогон энелердин миңдеген сөзүн айтып атам мен сага. Сен Оразайымдын энеси өлсө, бардык эне өлгөн жок. Биз Оразайымга энебиз. Биз Оразайымга атабыз. Мына ушул турган бардыгы Оразайымдын атасы, апасы, агасы. Оразайым жалгыз эмес, Оразайымдын ополтодой аркасында кыргызы бар. Бүтүн Кыргызстан партиясынын 200 миңдей адам мүчөсү бар. Ошонун бардыгы чыкчы болсо силер тебелеп кетет керек болчу болсо. Өзүңөргө өзүңөр ор каздыңар. Бармактай кызга теңелдиңерби? Акылдуу болсоңор үндөбөстөн кой бермексиңер. Мен күткөн эмесмин, мен ойлогом силерди азыр тийбей эле жөн эле кой берет го деп. Мынчалык акмакчылыкка барарыңарды, мынчалык айван бийлик болоруңарды эч кайсы кыргыз күткөн эмес. Силерди эч кайсы уккан адамдын бардыгынын күлкүсү да, жини да келди. Эми көзүңөрдү ачкыла.
Бүгүндөн калтырбай. Ал кыз бала. Ал эч качан жатпаш керек. Бүгүндөн калтырбай чыгаргыла. Мен ошол жерде болгондо колуңарга өлүп берет болчум. Барат болчум. Мен садырыңдан да, камчыңдан да эч кимиңден коркпоймун. Акыры башка бир өлүм. Көп болсо өлтүрүп берерсиңер. Башка не кыласыңар колуңардан? Көп болсо камап берерсиңер. Башка не келет колуңардан? Кана элди тарбиялаш. Элди антип тарбиялабайт. Ошончо жаштардын оозун ошентип жаппайт. Эмнеге тилек макытты камадыңар? Эмнеге жеңишти камадыңар? Эми Орозайымга өттүңөр. Эртең ана сурап алды Иван камагыла. Канча жаштар кыйкырып атат. Бардык жаштарды апарып камагыла. Анда бүтүн Кыргызстан партиясынын адамдарынын баарынын камагыла. Мыналардын бардыгы силерге ошол сөздү айтат. Камагыла бизди апарып. Орозайымдын жанына апарып камап койгула. Колуңардан ошо келсе камагандан башка колуңардан бале келбесе камагыла. Өзүңөр көргөн нерсени элдин баарына көрсөткүлө. Силер отурган жерге биз да барып отуруп көрөйлү. Сен өзүңө садыр. Өзүңө кадр даярдадың. Ошол түрмөнү Орозайым көрүп чыкса, эртең сенин ордуңа президент болот. Президент болот. Демек, Орозайымдан корксоңор, аркаңардын таза эмес ошол. Орозайым билет деп бирдемени камап атасыңарбы? Бармактагы силердин неңерди айтат? Неге ошого теңелесиңер? Бул эртеңки күндүн президенти. Бул азыркы менин курман жаны. Демек, Орозайым кыйын кыз. Бүгүндөн калтырбай чыгаргылагын. Эгерде чыгарбачы болсоңор, эртеге бүткүл Кыргызстандын адамдары ошол ак үйдүн алдында болот. Мына мен баш болуп ошол жерде болом.